Иншалла, мына ушул Шайыттөбө мечитинде жайкы каникулга балдарды кабыл алынат. 11 жаштан жогору болсо жакшыраак болот. Ошол балдарды кабыл алганда иншалла, эгер окутам дегендер болсо алып барсаңыздар болот. Шайыттөбө мечитинде жанында окуу борбор бар, Шайыттөбө окуу борбору бар. Ошол жерде өзүбүз ошол жердебиз. Кээ бирлер сурайт экен. Ушундай бир нерселерди айтсак, ал жерде программа кандай дейт. Программаны сурашат. Мен программаны ушул жерде сиздерге айтайын. Биздин программа Ханафи мазхаб, Матуриди акида, Салтуу дин болду. Ушул Кыргызстанда кабыл алынган, аталарыбыз карманып келип аткан Салтуу динди карманабыз, аталарыбыз карманып келип аткан Ханафи мазхабты карманабыз, аталарыбыз карманып келип аткан Матуриди акиданы карманабыз. Ошол нерседе сабак берилет балдарга. Ошол үстүндө сабак берилет. Эгер ошол мазхабым Ханафи десеңиз, акидам Матуриди десеңиз, иншалла алып барсаңыздар, окутканга аракет кылабыз, үйрөткөнгө аракет кылабыз. Биз ачык айтабыз. Бул нерсени менин акидам мазхабым Ханафи, акидам Матуриди деп ачык айтабыз. Бирок Пайгамбар алейхиссаламдын хадистери бар. Кыяматка жакын кой терисин жамынган карышкырлар көбөйөт дейт. Кой терисин жамынган карышкырлар көбөйөт. Алардын мааниси эмне десе, Ханафи мазхабты жабынат дагы өзү акида өлгөн. Кудайдын колу бар, Кудайдын бети бар, Кудай асманда отурат, столдо отурат деп жүргөн акидасы. Бирок сүйлөсө, сенин акидаң эмне? Сенин мазхабың эмне десе эмне дейт? Ханафи мазхабтанмын дейт, Матуриди акидаданмын дейт. Ичи карышкыр, бирок сыртына кой терisi жамынып алган. Ошол жигиттерге айтарбыз. Ошондой бир сырттан туура эмес мазхабтарды, туура эмес акидаларды үйрөнүп алып туруп, келип бизге Ханафи мазхабыны маска кылып тагып алып туруп, анан жең ичинде өзүнө жакындарга сүйлөп аткандарга айтабыз. Эркек болсоң ашкер чык. Эркек болсоң ашкер кел. Ханафи мазхабтын бир жери туура эмес болсо кел. Мына бул жери туура эмес экен деп кел, бизге сага түшүндүрөлү. Же болбосо Матуриди акиданы мына бул жери туура эмес экен деп мен сага түшүндүрөйүн ошо Матуриди акиданы. Сен түшүнбөй калган жерин. Аларда эркек сыфатам жок да. Кой терисин жамынып алган, өзү ичинде карышкыр турат. Этият болойлу, улак болойлу. Андай сыяктуу сиз менен биздин балдарыбызды, сиз менен биздин өзүбүздүн акидабызды бузуп кое турган кой терисин жамынган карышкырлардан этият болойлу. Балдарыбызды бергенде дагы туура жерге, туура акидада, туура ишенимде ушул аталарыбыз карманып келип аткан динди кармана турган жерге берели. Ошол жерде окутканга аракет кылайлы. Мен бул немесени көп жерде акида жөнүндө сураганда кайра ушул окуяны айткым келет. Дагы сиздерге дагы айтайын. Бир досубуз айтат. Мен ушундай бир бузук акидадагы бир жерлерде окуп калдым дейт. Менин атам дейт, өмүр бою башынан селден чечкен эмес адамы дейт. Өлүп атканда, больницада олтурганда энем айтып берет дейт. Больницада олтурганда асырдан кийин больницада олтурат дейт. Анан шам окуп алайын деп туруп калды дейт. Ошол мезгилде шам боло элек го азыр десе, аялы. Анда ага чейин бир аз Кур'ан окуп турайын деди. Ошону менен Кур'ан окуп олтуруп, аялы даратка чыгып кайтып келгенче Кур'ан окуган жерден Кур'анга башын койгон абалда ошол жерде жан берген. Анын атасы жана досубуздун чоң атасы. Эми ал досубуз айтат. Мен ушундай бир туура эмес багыттагы жерде окуп жүрүп дейт. Мен атамы кафир деп элестетип калган элем дейт. Атамы адашкан экен деп элестетип калган элем дейт. Сиз менен биз бирден бир билейли. Туура эмес акиданын негизги булагы кайер? Туура эмес акида аталарыбыздын тутунган жолуну, аталарыбыздын карманган жолуну туура эмес, кафир, ширк, башка дешет. Биздин аталарыбыз кафирдан болгон эмес. Биздин аталарыбыз жет атабызга чейин мына ушул Орто Азия жергеси мусулман болгон, туура акиданы карманган, туура ишеним Ханафи мазхаб, Матуриди акидада келген. Сиз менен биз дагы ошол акидада, ошол ишенимде жүрөйлү. Эртең балдарыбызды биздин балдарыбыз дагы бизди атам ушу адашкан экен деп жүрбөсүн. Балким туура атайын медресеге деп бердиңизби? Бергенде карап бергенге, карап окутканга ушундай бир кой терисин жамынган карышкырларга берип койбойлу.